Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутманды кечиңиздер менен бүгүн 22 февраль 2026 кышкы сериялар 7-тур. Мен бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялаймын, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы клубдагы эң белдүү командалардын бири Сагын Мамановдун командасы келген. Бул команда бүгүн жогорку лигадагы статусун сактоо үчүн оюн жүргүзөт. Эгерде команда бүгүн жеңишке жетишсе, жогорку лигага чыгат. Эгерде жеңилип калса, премьер лигага түшүү коркунучу бар. Команданы ордого чакырууну баштайм. Демек, бүгүнкү оюнда Талай Пазылов команда мүчөсү, мыкты оюнчу номинациясынын ээси, педагог. Кийинки катышуучубуз Дамир Сааданбек уулу. Команданын мүчөсү жаңы, кесип боюнча тарыхчы. Кийинки оюнчубуз Данияр Абдыгапаров. Чеке ишкер, кесип боюнча юрист. Кийинки катышуучубуз Азизберди Аманов. Команданын жаңы мүчөсү. Ош мамлекеттик университетинин чет тилдер факультетинин англис тил адиси боюнча учурда окуп жатат. Кийинки катышуучубуз Жумабек Кушбаев, информатик. Жана команданын капитаны, тарыхчы Сагынбек Маманов. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге каршы кызыктуу оюн көрсөтмөкчү. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Урматтуу билермандар, ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей оюнубуз башталуу алдында турат. Сагын мырза 28 декабрда жыл соңунда бир оюн өткөргөнсүздөр. Андан бери мынакей январь өттү, февралдын аягына келип калдык. Манайыңыздар жакшыбы, команда оюнга даярбы? Урматтуу алып баруучу, манайыбыз өтө жакшы. Мына жылында буюрса эл менен, журт менен көрүшүп турабыз, кубанычтабыз. Экинчиден мына ыйык Рамазан айыбыз кут болсун, Алла таалам жакшылыгын берсин, өлкөбүздө тынчтык болсун жана командага ийгилик каалайбыз. Рахмат. Учурдан пайдаланып, биз дагы билермандарды интеллектуал клубунун атынан жана жеке өзүмдүн атымдан бардык телекөрүүчүлөрдү, күйөрмандарды ыйык Рамазан айы менен дагы бир жолу куттуктап, туткан ордуңуздар кабыл болсун демекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз оюнду баштадык. Бүгүн оюн өтө кызыктуу болот деп ойлойбуз. Команда жогорку лигадагы статусун коргоп калыш керек. Биздин даректерди жазып алганга шашылыңыздар, экранды караңыздар. Жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, уюлдук телефонду алып, билерман астың сызыкча ордо биздин инстаграмдагы дарегибиз эң астында жазылып турат. Андан кийин билерман чеки ТВ күчүкчө mail чеки туруп биздин электрон дарек жана Facebookта билерман ордо баракчабыз бар. Ушул баракчалардын баарына катталыңыздар. Кат аркылуу Ош шаар Алмек Татка көчөсү 330 дарегин жөнөтүңүздөр. Башкы өнөктөшүбүз бул Барбол кондитердик фабрикасы. Барбол адал таттуу, дайыма жаңы гана продукциясы менен бизди кубандырып келет. Бир өнөктөшүбүз Таев Костюмс мырзалар дүкөнү сиздерге жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайт. Анда эмес ой башталды. Биринчи раунд, эсеп 0-0. Биринчи раунд. Команданын курамында бир аз өзгөрүү бар. Бул Дамир мырза менен Азизберди. Дамир мырза буга чейин ойногон биздин ордодо, чоочун эмес. Азизберди мырза болсо бүгүн биринчи жолу катышат. Талабек Касымов Араман районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, 19-кылымдын аягында жана 20-кылымдын башында Америкада бир таң калыштуу бир көрүнүштөр байкалган. Анда кээ бир бай үй бүлөлөр өздөрүнүн үйлөрүнүн чатырына өтө кооз жана кымбат баалуу сааттарды орнотуп коюшкан. Бул сааттарды үйгө орнотуунун максаты убакытты көрүү эмес болчу. Анткени ал убакта чөнтөк сааттар жана кол сааттар кадимгидей эле колдонулуп жүргөн. Эң кызыгы бул сааттардын көпчүлүгүндө жебелер, мындайча айтканда саатты көрсөтүүчү механизмдер дагы болгон эмес. Анда сиздерге суроо, үйлөрдүн чатырына мындай сааттарды эмне максатта коюшу мүмкүн? Кетти минута. Üstünde Canım belge. Tamın üstünde çatırlar. Bu belge Ceveleri de çok önemli. Onu 12 sanda 12 san var da. Onday belge. Je bir koşuna orulardan jana сактануу же Орлогон сактануу эмес. белгилүү.
Çatıda болсо, чатыда болсо чыга албай калабы. Убакыт көрсөтпөйт экен да. убакыт көрсөтпөйт экен. Бул жерде аласыз дегенде. Неге 19 Пул. кылымга 20 кылымдын Пул. башы деп атат. 19 кылымдын башында. Америка Акырында. байлардын Акшында. үйлөрү. 26 кылымдын Кооз. башында дейт. Башка нерсе бар. Кооздук үчүн Же көп нерсе келип конгонбу, конбош үчүнбү? Же башка нерсе айнектеп сандар. Тагын. Ал убакта күн чагылышкан. Ошо чагылышы бар, же башка Жогору же атып отурамыз. ошо чымчыктар көп коно берген да, булгаган да. күн саатпы же? Турабы? Күн саат болушу мүмкүн. Ал убакта бирок Жок. кол сааттар Бар да. өнүгө эле калган мезгил. Булганын алдын алуу. Максаты эмне? Саатты окшош чатырга. турганда окшош нерсе болсо. Саатта эле экен, сандар бар экен. Элдер сырт жактан көрүнөбү же жан жаныбарларгабы? Күн саатка Күн саатта Жөн эле. жакын күн саат. Үстүндө болуп. Аласыз. үстүндө болду. Эми үстүнөн багы авиация көрсүн деген да бир неме бар, анын эмне пайдасы Тагын? бар? Же бир ошо булгап албообу ошол? Билем, тартышпайм. Тагын? Саат эмне коюшу мүмкүн? Сагын мырза убакыт аяктады. Ким жооп берет? Данияр мырза жооп берет. Данияр Абдыгапаров. Бир эле вариант болду да, эми бай деп атканыңызга ошого такалып эмне кылып атабыз, эми кандайдыр бир даражасын көрсөтүш үчүн бай кымбат баалуу сааттын койгонуна караганда саатты көргөзүү шарт эмес, байлыгын гана көрсөтүш, бир статустун бир белгиси болсо керек. Башка жооп чыкпады. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Бул бай үй бүлөлөр механизми жок, жебеси иштебеген кол сааттарды үйлөрүнүн чатырына орнотуудан максат коомго бир гана нерсени көрсөтүү максат кылышкан. Бир гана нерсени. Ал өздөрүнүн байлыгын жана жогорку статусун көрсөтүү үчүн, мактануу үчүн коюшкан. Жооп туура. 1-0. Ишенбестик менен жооп бердиңиз. Данияр мырза көзүңүздөн байкалып турду. Бирок бул туура жооп болчу. Акыркы секундаларда кимге келди бул вариант? Балким Талай Пазоловдон чыкты, бирок бирөөдөн чыкты. Эң акыркы секундада чыкты. Эсеп 1-0. Раунд. Бир кинофильм аты эсиме чыгып атат. Бир повар ашпоз болуп иштеген кыз бир статусный ресторанга ишке кирет. Аты эсиме чыгып атат. Аябай жеме угат, шеф-повардан аябай жеме угат. Ошол шеф-повар ошол кыз менен чай ичип отурганда айтат да. Статус дейт. Сен тамагыңдан дагы билинет депчи. Супер Блиц. Супер Блиц. Бир оюнчу ойнош керек Сагын мырза. 10 секунд убакыт берейин. Ким калат? Капитан өзү калды. Сагын мырза мандай жакшы, даярсызбы? Кудай шүр эми анай жакшы, эми ушул өзгөчө нерсе да, бул аябай мындай космоско уча турган нерсе кандай суроо берет. Билим түбү чексиз эми. Алла таалам көрөбүз. Баткен районунан Орозгүл Нурланбекова суроо берет. Бул эки инсанды экөөсүнүн белгилүү тарыхта, дүйнөлүк тарыхта ушул белгилүү сандар бириктирип турат экен. Ушул эки инсанды. Мисалы 22, 24, 45, 47. Бул сандар бул эки инсанды эмнедир аркылуу бириктирип турат экен. Дүйнөлүк белгилүү инсандар. Бирөөсү бар, бирөөсү жок. Бул эки инсандын. Сиз бул сандардын маанисин жана кимдерге тиешелүү экендигин 20 секундада таап бериңиз. Кетти 20 секунд. Сагын мырза, бул сандар эмнени түшүндүрөт жана бул эки инсан ким болушу мүмкүн? Кимдер болушу мүмкүн? 22ден баштай турган болсок, эми биз билебиз, 1870-жылы 22 апрелде Владимир Ленин төрөлгөн, 1924 дүйнөдөн кайткан. Экинчиси болсо бул дүйнөдө белгилүү болгон окумуштуу Карл Маркс, ошондо Марлен деген сөздөр мода болушу мүмкүн, Маркс жана Ленин. Мен ушундай эле мындай чечмеледим да. Сиз алдында сан бар деп ойлодуңузбу, э? Ой, мындай төрөлгөн жыл 22 апрелге туура келип атат. Бул эми 22 апрель Ленин туулган күнү. Мен ошондой логика, бирок информация точно билем 22 апрелде.
Карл Маркс жөнүндө дагы маалыматыбыз бар. Марлен же Карл Маркс, Ленин деген сөз дүйнөдө белгилүү. Мен ошону чечмин эдим да. 45-47 ошентип чечмин эдиңизби? Ооба. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул сандар Америка Кошмо Штаттарынын 2 жолудан шайланган президенттерине байланыштуу эле. Мисалы үчүн 22-чи жана 24-чи президенти бул Кливленд Гровер, жана 45-чи жана 47-чи президенти азыркы Дональд Трамп жөнүндө суроо болчу. Эки каршы биринчи раунд токтоп калды. Эсеп 1-1 командага кайрып турабыз. Экинчи раунд. Экинчи раундга старт беребиз. Ой, үчүнчү раунд. Үчүнчү раундга старт беребиз. Тирүү деген укпай калыпмын да. Я, Тирүү деген укпай калыпмын да. Тирүү деген. команданын башка мүчөлөрүнөн ким туура жоопту таптı эле? Талай мырза тапкан экен. Жок, таппай эле. Бул боюнча маалымат бар эле. Бекмурзаев Абубакир Кара Балта шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, жабык форматтагы жолугушууда Чыгыш Азиядан келген жогорку даражалуу өкүлдөр чакырылган эле. Катышуучулар өлкөлөрү айтылбастан тааныштырылып, бирдей кийинишкен, бирдей тартипте отурушкан жана расмий сүйлөшүүдө бир эле тилди колдонушкан. Жолугушуунун биринчи бөлүгүндө эч ким өзүнүн эне тилинде сүйлөгөн эмес, эч кандай белги, документ же таанытма колдонулган эмес. Коопсуздук эрежелерине ылайык катышуучулар жөнүндө алдын ала маалымат да берилген эмес. Ошого карабастан, катышуучулардын бири жолугушуунун башында эле кимиси Япониядан, кимиси Кореядан, ал эми кимиси Кытайдан экенин так аныктап алган жана жолугушуунун кийинки бөлүгүндө ар биринде өздөрүнүн эне тилине кайрылган. Ал муну эс тутумга, тилге, кийимге, сырткы келбетке таянып тапкан эмес. Булар себеп эмес. Ал бир майда, бирок ишенимдүү белгиге таянып, ишенимдүү көрүнүшкө таянып, ушундай жыйынтыкка келген. Эми сиздерге суроо. Майда деп атам, мындай. Бирок ишенимдүү бир белгиге, көрүнүшкө карап туруп, ал кантип алардын бирөөсү Япониядан, Кореядан жана Кытайдан экенин билип койгон. Эмне себеп болгон кетти? Сүйлөгөн сөздөрүнөн билген эмеспи? Бардыгы бирдей сүйлөгөн ал. Дагы IQ Бирдей сөздөрдү билинбейби? акцент же IQ же сөздөрдүн кыскалыгы. Акцент менен Сөздү атат да. Кытай, Япон экенин бөлүп алыш кыйын да. Дагын. Майда бир нерселерден. Же фарм Майда десе көзү эмеспи? Көздөн байкап Жагындагы. Кытай, Кореянын көзү бирдей. тышкы келбетте Жок, эмес тышкары деп деп да атат бирок да. бир. Эмес деп атат да. Сырткар дедиби? Басышынан ба? Ошо кадам басынан деп ойлоп атам. Дагы Сырткы көрүнүшү деп атат да. Отурушунан чын, отурганда. Учурашынан. салмашынан Салам, мангысы атпай бар. Жок, саламдашып тура кыймыл аракет бар да. Корейлер мындай Кыймыл аракет бар да. Дагын. Салам беринем бе? Япондор Салам беришинем бе? Дагын кыймыл аракети. Же жестпи же Жест. жана уртамбы, чай уртам же кофе уртам дегендейби дагын. Тамактануу десек, бар эле палска Майда. Неге именно Айра майда? булардын саламдашуусунан эле болушу мүмкүн. Сагын мырза. Убакыт аяктады. Бул суроого жоопту Жумай Кушбаев берет. Жумабек Кушбаев. Урматтуу алып баруучу, бизде бир нече варианттар бар. Эми бардыгы эле жагып атат, бирок сырткы көрүнүшүнөн көз каранды болбосо анда саламдашуусунан деле ар бир ошол мамлекеттин, ар бир өлкөнүн өзүнө жараша бир саламдашуулар. Мисалы, мынтип саламдашуу же башын ийкеп эле саламдашып коюу. Ошол артикуляциясы дейбизби, ошол өзүнүн жесттеринин майда кыймыл аракеттери. Жооп кабыл алынат. Суроонун арасында бул деле айтылып кеткендей болду. Таанытма колдонулган эмес деп. Туура жооп. Маселе тамакка барып такалат. Бул өлкөнүн өкүлдөрү адатта тамакты эмне менен жейт Жумабек? Таякчалар менен жейт. Алардын тамак жеген учурунда колдонулган таякчаларга жана алар таякты кармоо өзгөчөлүгүнө карап туруп, бул Япониядан, бул Кытайдан, бул Кореядан деген 2-1 эсеп.
2-1. 4-cü rauнд. Бул аңдыган болчу. чакырып атпайбы киргенде? Бирок мындай жолугушу кыйын го дайма. Катайын уюштурулган жолугушу болушу мүмкүн. Жабык деп атпайбы? Арген Абдиназаров Кадамжай районуна сизге каршы суроо берет. Эмнен көрүп турасыз, Данияр? Экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы айрым Британия танктарынын сүрөттөрүндө абдан таң калыштуу нерсени көрүүгө болор эле. Сиздер көрүп турган. Ал ушул темир дейлик, убактылуу илинген, бири-бирине чапталган бир түзүлүш десек болот. Убактылуу илинген. Сиздерге суроо. Бул түзүлүш кандай милдетти аткарган? Кетти минута. Расстояние. Мындай да. Тагын. Буксировка. Велико Британия бул арал жашкан мамлекет. Ал эми буну өзү эмел жаңы фронтко алуу үчүн, алып чыгуу үчүн бирок алып өткөндө Катыш керек. Францияга алып өтүү үчүн ошондо мисалы кемеге жүктөгөндө бири-бирине туташтырып улашы мүмкүн. Ушу расстояние. Расстояниясын карап. Связка да. Связка үчүн да. Бири-бирине уланганбы? Ошондой көрүнүп атат да. Мына бири-бирине улап анан кийин Тура жанагы телешкага сыяктуу болуп атат да. Дагы вариант. Буксировка. Тагын Замкрасы Ортодон өзүн буксировка. көтөрүп алган. Тагын? Же бир жамгыр карда. жакшы вариант. Тагын Каяк улап, кайла гусница улап коюп бер жагын. жок. корабль кемелер. бири-бирине улаган. Бири-бирине банда. Корабль кемелерге. Корабль кеме жүктөгөндөн кийин бири-бирине улаган. Улагандан кийин Бирдей. Жылбаш үчүн. жылбаш. Жакшы вариант. Тагын Жылышам кыйын да өзү. тагын Кыйын эми ушунсам сум толкуну менен ар түрдүү. Мен ойлодумча эмне болуп атканда, мисалы баткакка батып калса, ошону таштаганбы дейм да мындай. өзүн Ошо чыгып кеткен. Басып туруп домкрат сыяктуу баягы өзүн көтөрүп алып. бирок анын аркы оңой эле чыгып кетет да, мынсыз элечи. Муну жок. Өзүн тебелесе баягы наоборот сындырып берет да баягы Мисалы жерде. саздуу жакта. Тагын Буксировка десе. тагын кошумча. Дагы варианттар, Бул дагы Британия. варианттар. Мина десе бул жарашпай калат. Мина алып. Резерв жанагы ошол жерде. Алдында Жок, болсо ошол мина каршы болот. алынып калса жамасы болобу ушу менен кошумча. Бул менен кошумча дейт мисалга. Жама, Баллон бар го машина. Ооба, бизде. Тагын Сагын мырза убакыт аяктады. Сагын мырза. Тамир мырза жооп берет. Тамир мырза. Саламатсыздар урматтуу барчу, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин оюбуз боюнча бул Улуу Британия, Англия аралда жашаган мамлекет. Экинчи дүйнөлүк согушка байланыштуу бул суроо болуп атат. Анткени экинчи дүйнөлүк согушта Францияга экинчи фронтту ачуу үчүн Англиядан бир топ оор техникалар өткөзүлгөн. Анткени аралдан алып өтүү үчүн бул жерде негизги эме кемеге жүктөгөндө буларды бири-бирине бириктирген деп атабыз ушул аркылуу. Жылып кетпеш үчүн, анткени деңиз, океан, деңиз толкуну түрдүү жагдайларга алып келбеш үчүн буларды бири-бирине улаган деп ойлоп атабыз. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Бул жабдык ошол танктын изин өчүрүү максатында колдонулат окшойт. Изин жашыруу максатында. Изин өчүрүү. Түшүнүктүү, дагы кимде вариант бар? Биз ойлоп атабыз, жөө пехота деп коебуз да, жөө жүргүнчү солдаттар. Азыр эми бизге да бир ой келди, эгерде изин жашырыш керек болгон болсо 10 тоннанын изин мына кичинекей нерсе менен жашырып коюш кыйын болуп калабы деген ой келип кетти да кайра. Экинчи вариантыбыз бизде экинчи вариант ушул адам ошого мындай бутун коюп чыгып кеткенге оңой, баткактарда баягы арттан келип чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк деп. Түшүнүктүү. Туура жооп. Бул түзүлүш танктын изин жашыруу максатында колдонулган, урматтуу билермандар. Убактылуу дедим мен, убактылуу. Кургакчылыкта, мисалы үчүн ал жерде душмандан өзүн танктардын изин жашырыш керек болгон. Британиянын ушундай стратегия колдонгон. Карасаңыз, жерге мындай тийип турат, бош тийип турат да. Эсеп 3-1. 3-1 оюн улантылат. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Ордодон жардам алсаңыздар болмок экен. Бирок силердин талкууңардын арасында бул вариант келген жок. Изин жашыруу максатында деген сөз айтылган жок да, Сагын мырза. Нурай Мусаева Токмок шаарынан силерге каршы суроо берет. 2019-жылы УЕФА Чемпиондор лигасынын финалында Англиянын 2 клубу беттешкен.
Сіздер көріп тұрғандай Тоттенхэм жана Ливерпуль. Мындайча айтканда Тоттенхэм Ливерпульга каршы беттешкен да. Тамашакөйлөр, мен кайталап атам, тамашакөйлөр бул жолугушууга арналган сүрөттү чыгарышкан. Сіздер көрүп турасыздар азыр. Анда бул эки клуб чыгыш өлкөлөрүндө тараган башка бир мелдештин түрүнө салгылашууга даяр турганын көрсөтүшкөн. Сіздерге суроо, кайсыл мелдеш тууралуу сөз болуп жатат? Мүнөтүнөн мурда жооп даяр. Короз урушу урматтуу алып баруучу. Короз урушу тууралуу атайын плакаттарды чыгарышкан. Себеби эки клуб бир эле өлкөдөн болот. 3-2 эсеп. 6-чы раунд. Ооба, Данияр, оп-оңой суроону силер татаалдаштырып жүрдүңөр. Танктын суроосунда жакшы логика бар. Жакшы логика бар танкта. Сіздер болгону мындай таба албай калдыңар, ачык. Тынчтык Кубатбеков Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Командада 1 минутта үнөм бар. Урматтуу билермандар. Мектеп окуучулары үчүн арналган бир тапшырмада дээрлик толо суу куюлган стакандын ичинен сууну төкпөстөн мандаринди алып чыгуу талабы коюлган. Суроо: жеңүүчү кандай ыкма менен бул жеңүү алган бул ишти? Мен деле берерим. Ким жооп берет? Талай Пазылов жооп берет. Талай Пазылов. Урматтуу алып баруучу, бул биз көрүп билип жүргөн эле эксперимент. Караганда муну манжасы менен, бир манжасы менен сууну айландыруу аркылуу мандаринди көтөрүп алса болот жогоруга. Бул ыкманы үйдөн колдонсоңуздар болот. Жооп тура. 3-3. Команданын эсебинде дагы бир упай болду. 7-чи раунд. Танканын суроосу танкадай эле оор болду. Бирок тарыхта болгон да, Сагын мырза, ал танкалар болгон. Ыкманын бардык түрүн колдонушкан стратегдерчи изин жашыруу үчүн, балким ал жашырбагандыр, бирок колдонушкан да. Бехрус Бердалов Ташкенттен силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, кээ бир понилердин бою, пони атты айтып атам, 90 сантиметрден ашпайт. 90 сантиметрден ашпаган понилер да бар экен. Понилердин бул түрү мусулман өлкөлөрүндө белгилүү бир жумуш үчүн колдонулат экен. Мусулман өлкөлөрүндө. Адатта сиздер башка өлкөлөрдө бул ишти башка жаныбар кылганын байкасаңыздар керек. Балким. Эми сиздерге суроо. Понилер эмне жумушту аткарышат? Кетти минута. Оржукту алабы. Жаш балдарды көтөрөбү. Тагын. Жаш балдар Ханзада мусулман. Башка мамлекеттер башка жаныбар аткарат дейт ошол функцияны. Эми мисалы Ошону табышыбыз керек да. Ошону табыш керек. Башка мамлекетте ошол функцияны башка жаныбар аткарыш керек. 90 сантиметрге не иш кылат деген суроо берди да. Не иш кылат? Ошону табайлы эле. Ошол мусулман өлкөлөрдө не иш кылат деген суроо берилди. Бирок башка мамлекеттерде башка жаныбар аткарат экен шунун жумушун. Жок, түшүнүп атам, ошол главное. Эмне жаш баланы жана албагы мусулман өлкөлөрүндө же башка иш кылабы, жүк көтөрөбү дагы 90 сантиметр не иш кылышы мүмкүн пони? Башка Мусулман өлкөлөрүндө же жаш балдар өзгөчө басым жасап. ошол да мисалы Мусулман өлкөлөрдө эмне кылышы көтөрөт? дагын башка Мусулман мамлекеттерде Мусулман мамлекеттерде чаналар менен эмне эч милдет Булар жок. бу иттер эмеспи? Иттер араба тартат. дагын мусулман өлкөлөрдө Араба тартат. бизде сүрөткө түшүргөн алып келгенде бир жолу мисалы 90 үчүн сантиметр онда. ошол эле жөн эле сүрөткө түшүргөнү Сөткө түшкөнүбү? ооба жөн эле сүрөткө түшкөн үчүн Сөткө түшүн деп коюлуу. сүрөткө ошондой Башка өлкөлөрдө кайсы? же бизде ошондой болду Жок, болгон обслуживание кылбайбы кафелерде? Сагын мырза ким жооп берет? Убакыт бүттү. Азиз Берди жооп береби? азим бери жооп берет ооба Азиз Берди жооп берет. Биз команда менен кеңешип понилер чет өлкөдө мусулман өлкөлөрдө жаш балдарды миниш үчүн колдонулса, жаш балдар миниш үчүн. Чет өлкөлөрдө ошол чаналар да, мусулман өлкөлөрдө. Чет өлкөдө иттер. Түшүнүктүү. Жаш балдар ойнотушун. Жооп калбагы. Туура жооп. Туура жооп. Урматтуу билермандар. Көзү көрүүсү начар болгон адамдарды жетелеп жүрөт иттин ордуна. Иттин ордуна.
Мусулмандар итти арам деп билген үчүн азиз берди. Мусулман өлкөлөрүнүн кээ бирлеринде ушундай кызмат аткарат экен. Себеби итти мындай жактыра бербейт мусулман өлкөлөр. Көпчүлүк мусулман эми бул 4-3 эсеп. 4-3. Өтө жөнөкөй, жеңил суроо бекен Талай мырза. 4-3 болду. 8-чи раундга старт беребиз. 8-чи раунд. Блиц жок, корко турган. Бирок коркунучтуу суроолор болушу мүмкүн. Ислам Шайлокул уулу Аксы районунан силерге каршы суроо берет. Бул инсан тарых беттеринде өтө деле супер популярдуу эмес, бирок тарыхта бар. Москва шаарынын метросунун курулушун жетектеген, ата мекендик согуш учурунда 1942 жылдары Сталинградда салгылашууну жетектеген, Сталинград салгылашуусу экинчи дүйнөлүк согуштун багытын тескери бурган салгылашуу болгон. Чечкиндүү салгылаштардын бири болгон да. Жана 20-кылымдын 60-жылдары дүйнөдөгү эң таасирдүү адам деп таанылган. Кийин бул таасирдүү болуп кетти. Азыркы учурда ири шаарлардын бирине бул адамдын аты байма-бай аталып турат. Бирок анын өзүнүн аты Светловодск экен. Кийинки аты. Бирок адамдар мурунку ошол адамдын аты менен атайт экен да. Эми караңыздар, 60-жылдары дүйнөдөгү эң таасирдүү адам болсо, Советтер Союзундагы. Бул кайсы инсан болушу мүмкүн? Ошол кездердеги. Минута кетти. 60-жылдагы башкаруучуларданмы? Анча белгилүү эмес сана Жуков туура келди да. Тагын Берия дегенде туура келбей атат. Турулуп келеби? Панфилов жок. Андан уже курман болуп атат. Курман болуп атат. Берия Сталинград тагын битвасына башчы болгон дейт. Ал чоң эле генерал да ал. тагын Военный адам болду. Военный адам болгондо. Сталинградты коргогондо чоң генерал болгон. Хрущев ошондо. Жок, алар. Хрущев 50-жылдары. Согуш убагында Бир 60-жылдарда популярдуу атпайбы? 60-жылдары Популярдуу адам. Хрущев популярный болгондо, Сталинден кийин. жок, согуш убагында Сталинград Анча популярдуу болгон. Хрущев как Сталинден положено. кийин аты чыккан да Хрущев. Военный действияга полный катышкан, военный адам болгон. Хрущевтун Сталинден кийинки жана аты чыккан. Хрущев өзүнүн Москвада баягы метрону Сталин курган да. жаңы мекеси менен мына ойлоп тапкан домдор менен Могу популярный Сталинградты болгон. битвада Хрущевский домдор азырга чейин бар. генерал 60-жылдары 60-жылдар тура келет. Хрущевский жүгөрү меке деп коет. Ал дагы азырга чейин бар. Хрущев Жок, деген сөз популярный бар. эмес, анын көп Сагын мырза, убакыт аяктады. Сагын мырза ким жооп берет? Ракасовский болушу керек, Ракасовский. Ордодон аласызбы, Сагын мырза? Популярный Алайлы? эмес деп атпайбы? Хрущевду берер. Урматтуу алба Талай Пазы жооп берет. Талай Пазылов. Урматтуу алып баруучу, Хрущев деп жооп берүүнү чечтик. Сиз үчүн бул оор суроо болду, жеңилби? Мен үчүн жеңил эле болгондой болду, бирок ойлонушка туура келди кичине. Бул Никита Сергеевич Хрущев болчу. 60-жылдардагы дүйнөдөгү популярдуу, өтө популярдуу болгон бул, кийин өтө таасирдүү болгон Хрущев. Азыр Талай мырза жакшы белгилеп өттү. Хрущев үйлөрү бар. Хрущев деген бир топ бренддер чыккан. Азыр Светловодск деп эч ким айтпайт экен. Дагы Хрущев дейт экен. 4-4 эсеп кайрадан теңдешүү. 9 раунд. Семете мырза. Сизде кайсы версия бар? Эгер ордодон жардам сураганда эмне демексиз? Урматтуу алып баруучу, мага Хрущев деген вариант келген жок. Мен бир алгылыктуу вариант деле ойлой албадым бул суроого. Түшүнүктүү. Жахангир Кайнаров, мынакей. Акыры Жахангирдин суроосуна келди. Урматтуу билермандар, 2015-жылы Италиялык мектептерде мугалимдерге жана окуучуларга ушул нерсеге тыюу салынган. Ушул нерсени колдонууга тыюу салынган. Мунун себеби жер титирөө маалында аларды колдонуу абдан кыйын болгон. Алар жөнүндө айтканда, аларды кышка окшоткон, кирпич, кышка окшоткон, конустуу деп ат коюшу алган, ковбой деп ат коюшу алыптыр. Эми окуучулар коюшу алышы мүмкүн. Вена деп да ат коюшу алышы мүмкүн экен. Жана башка түрлөрүн коюшу алыптыр ушул нерсеге. Окуучулар же мугалимдер. Урматтуу билермандар, сиздерге суроо. Аларды бир нече сөз менен сүрөттөп бериңиздер. 3-4 сөздөн турат.
мисалы да. Минута кетти. Мен оюма сиркулге келип атат. Шуга Сай болот жок да. жок жок. Неме эмеспи? Өрт Мугай- өчүргүчтүн баягы Неме чакасы колдонуп болот го. вообще Ошо жер тирөөдө зыян болуп атат да. Жок, жер тирөө учурда эмес. Негизи мектептерде колдонбогула деп атпайбы? Жок, бири-бирине сай болушу мүмкүн да, сиркулдун учунда бар го, ошону айтып атат. Дагы конусту, Бир нече сөз дейт, бир нече сөз. дагы тегерек, конусту арган сысса болот, дагы, Бир нече сөз дейт. дагы. Кирпич дейт, кирпич деген ат коюп койгон дейт. Шляпалар эмеспи? Мындай бири-бирине ыңгайсыз. Жер тирөө маалында колдонулса зыян жетет деди, зыян болот. Дагы зыян болуп атат. Мугалимдерге 2013-жылы Италияда болуп атат. Бул 3-4 кыш деп атат, башка дагы конусту деп атат турабы? Конусту. Мына мектепте болот да бир буюмдардын аттарын айтпасаңыз. Колдонбогула деп атат, колдонбогула. Ошо Окуучулар, мугалимдерге да тыюу калькуляторга мисалы 2-3 сөз Дагы, менен айткан. Бир эле сөз менен эмес. А? дагы. Жок, бир нече сөз бар дейт. Бир нече ковбой дейт. Вена. Конусту деп атат да, өзү геометрияда Кандай вена? Адамдын венасы. циркулдо. Сагын мырза, Бир убакыт алабыз. бонус кетти. Жанагы Шляпаларды, ковбой, конус, кирпич, Кирпичти конус да. шляпалардын ковбойлору деле бар да. Мектепке кийбей келе дегенби? Пожарный мектепке ошондой кийбей келет экен мындай Пожарныйда коюп койгон. Пожарный. Да бизде турат. жер титирөө учурунда Не болот? бири-бирине мешать этип качканды мисалы. Баш кийим банда. Баш кийимди кийбей Шлепа сыяктуу, Баш жанагы кийим сыяктуу дагы. Конус, ковбой, дагы эмне бар? Конус, дагы. ковбой, кирпич. Ошол жанагы Мисалы, челекти, төрт бурчтук шляпаларды өчүргүч жанагыда. Балким Италияда жер тез буларды бут кийим эмеспи? Ковбойский бут кийим мисалы. Жанагы да, мишать берет. Жанагы калың туфлини. Бут кийим болот. Жанагы такалуу. Мисалы кирпич деген кийим же бут кийим. Бут кийим да бир вариант тура. Дагы кыйналбай калат. Бул да бир Такалуу. вариант. Бут Дагы кийим эшикке чыгыш үчүн Ковбой болсо, кандай бут кийим? Такасы бар бут кийим. ковбой болсо багындай. Артында багы бирдекелери бар. Баш кийимди беребиз, баш кийим. Убакыт бүттү, Сагын мырза. Баш кийимде мектепте баш кийим. Үнөм бүттү. Талай талай пазыл жооп берет. Урматтуу алып барчы, бизде баш кийим, бут кийим деген эки вариант чыкты. Экөөнү тең кабыл ала берейинби? Азыр ошондой 2-3 сөздөн болсо, 3 сөз менен айтыш керек болсо, бут жана баш деп айтып койсок болот экен да, кийим деп. Бирөөсүн кабыл алам. Бут кийимге токтололу. Түшүнүктүү. Кандай бут кийим? Кирпич дегени таманы бийик бут кийимдер, мисалы асты мындай бийик болуп, бой кичине адамды чоңойтуруп көрсөтө турган бут кийимдер. Ковбой дегендер кандайдыр бир өзүнүн чынжырлары бар, формалары башкача, бирдеке темирлери бар бут кийимдер болушу мүмкүн. Такасы бар. Түшүнүктүү. Дагы берги конус дегени кандайдыр бир шиш бут кийимдер болушу мүмкүн, кандайдыр бир. Жооп кабыл алынат. Эми мен туура жоопду айтайын. Жер титирөөдөн кийин албетте бийик такалуу бут кийим менен эшикке чуркап чыгуу кыйынчылыкты жаратып, буттарын кайрып алган учурлар көп болгондуктан мектеп администрациясы тыюу салган. Бийик такалуу бут мына кирпич жакшы логика болчу силерге. Кыш. Мына бул жерде кыздар турат. Эми булар азыр кийбей калды. Бирок кирпич деген такалуу мен уккам ушуну. Кирпич кийип алыптыр деп. Тим эле бир карыштай бар, Данияр. Даниярдын бул жерде логикасы иштеп кетти. Бут кийим эмеспи деген нерседен бир эме пайда болду да. Жакшы, команданын аракети 5-4. 10-чу раундга старт беребиз. 10-чу раунд. Команда эми ордодон жардам ала албайт. Бонуста колдоно албайт. Команда өзүнүн гана айталы кругозоруна таяныш керек болот. Сабира Ахмедова Ташкент шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, Google компаниясы август айынын аягында, демек 2025-жыл назарга тутулуп атат окшойт. Ушул компания чыгарган Pixel смартфондорунун 10-чу сериясын коомчулукка тааныштырды. Демек былтыркы жыл экен. Бул дегеним iPhone 17 Pro Max дегенде сөз кетип атат бул жакта. Бул серияда ачылып жабылып, Google бизде ким колдонот? Командада барбы Google телефон колдонгондор? Суроону улантып атам. Бул серияда ачылып жабылуучу Fold түрүндөгү, латынча айтып атам, Fold түрүндөгү смартфондон тышкары Pixel 10 Pro жана андан көлөмү чоңураак болгон Pixel
10 Pro X смартфонун көрүүгө болот. Жазгыла, Pixel 10 Pro X смартфонун көрүүгө болот. Сиздерге суроо. Жогорудагы смартфондун аталышынан кайсы тамга түшүп калды бул жерде? Мен бир өзүм түшүрүп окудум азыр. Pixel 10 Pro X'ten кайсы тамга түшүп калды? Кетти минута. Pro Max ба? Дагы? Жок. Bir tamga. Bir tamga da. Bir tamga. Bir tamga. Bir tamга. Pro. Pixel 10 Tamam. Pro. Şöyle bir tamga var ki Pixel. arasında. Pixel. Fold. Pixel 10 çıkan eken birinci. Tamam, Anan jet, keyin oşo keyin 10 Pro Pixel 10 Pro X Pixel. çıkan eken. Pro Max Pixel емес ба? пе ошо? Да. Дагы? Yok bir tamga dedi. Bir Bir tamga dedi. L ба? Дагы? X деген жок. Hem tamgası o şunda. Variantlar ayttılar, bir tamgаны ayttılar, bir tamgаны. Мына мисалга iPhone'da 10X чыгат, анан кийин Hayır. Pro X çıgat mı? Pro X. Pro. Анан Pro X, XL. Pro Max чыгат да. андан XL Pro Max дагы? Сурамды кайталады. Дагы. Başında жазгыла деш керек эле да. Эчтеке жазбадык. Yok Pixel de odadan 10 Pro Max içinde bir tamga düşüp kalgan değil. Pixel 10 seriya birincisi. İkincisi Smartphone. 10 Pro 10 X çıgatат. Ооба. Pixel 10 Pro Max, Pro X oldu. Bir tamga düşüp kalgan değil. Bir X. tamgаны ayttılar. Fold. 2X bolu, Pro X bolu kolağı. Жөн X ба? Ha? X ба жөн? XX. Сагын мырза, XX bolu Ha? kalaşı mümkün. Двойной. X. ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, Biriga çoğunlukla. урматтуу алып баруучу, бизди жазышка туура келип да бир жаңылып койсоңуз. Не кылышка туура келет? Жазыш Жок, мен айттым го. Кайталап койбойсузбу, анан сразу жооп бересиз. Аттарын эле айтып койсоңуз. Айттарын. Аттарын айтам. Google ушул телефонду коомчулукка тааныштырды дейт. Смартфон 10 сериясын дейт. Бул серияда ачылып жабылуучу Fold түрүндөгү смартфондон тышкары Pixel 10 Pro жана андан көлөмү чоңураак болгон Pixel 10 Pro X смартфонун көрүүгө болот дейт. Мен суроо берип атам, жогорудагы смартфондун аталышынан кайсы тамга түшүп калган? Мен атайын ушинтип айтып атам суроону. Кайсы тамга түшүп калышы мүмкүн? Бир тамга. Сагын ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, Жумек Кушбай жооп берет. Урматтуу алып баруучу. Жумабек. Ой, билбейм, балким командага каршы чыккан болуп калам. Бирок азыр келди. 10 Pro X боло турган болсо, демек X'тин өзү 10ду билдирет. Рим тамгаларында, Рим цифраларында. Ал эми тамга болсо I болушу мүмкүн, бир сызыкча. Ал болсо 11ди билдирип калат. Ошо 1ге чоңоюп калды дагы. Мага жазып көрсөтүңүзчү. Ошондо кандай болуп жазылат? Кайсы тамга түшүп калды? Aytanması o. түшүп калды деп. Ошол сыяктуу. Аны экранга көрүп алып бериңиздерчи. XI, X 11 болуп калат. 10 11. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Мен негизи суроодо окуп баратып өтө жакшы логиканы сиздерге айттым. Байкап көрсөңүздөр. 17 Pro Max деп өтүп кеттим, мен. Max деген эмне? Жумабек. Чоң деген, Минимум. Эми сиз костюмуңуз канчанчы размер болушу мүмкүн? XL болсо. XL болушу мүмкүн. XL болушу мүмкүн. 10 Pro XL смартфону жөнүндө сөз жүрдү, урматтуулар. Сагын мырза өзү 2 жолу айтты. L эмеспи деп отуруп, каякта айды таап атасың? Жоопкерчилик алды да, Жумек. Жоопкерчилик сиз алышыңыз керек болчу, Сагын мырза. Урматтуу алып баруучу. 5-5. Кайра кайталап атам, чоңураак деп. Акыркы чечүүчү раунд Нурдөлөт Маманов Алай районунан сиздерге каршы суроо берет. Суроо. 19-кылымда Орус императору Николай I байлыгын даңазалоо максатында жыл сайын дворяндар, кедей кембагалар үчүн атайын да бир тамак чай өткөрүп турат экен да. Байлыкты даңазалоо. Бизде дагы мындай көрүнүштөр болот, Кызыгы, чай ичип жаткандар чайга шекерди өздөрү эмес, императордун ишенимдүү адамдары салып берет экен. Сиздерге суроо. Эмне үчүн ушундай императордун тамагына, чайына келгендерге шекерди өздөрү салуусуна уруксат берген эмес?
Жок, шекер кымбат болгон. Ошону айттым, эконом болот да наркы берсе. Алтынга тете болгондо. Дагын кыскасы эконом кылып, менин падышаны адамдар эконом иштетип берет. Кийинки вариант Туз менен шекер өтө кымбат болгон. дагын кийинки же Көп чече алган эмес. же коптону болгонбу же. Менде эмне болду? Жок, ошо Келген адамдардын даражасын жараша шекер салып берет. Дагын. Жок, Дворямен кедейлер. Эгер кооптонуу боло турган болсо, тескерисинче беркинин адамы өзү салып алыш керек эле да. Бийликке ишенбейчи. Жок, бул жерде эконом болот атабы? Жок, бул жерде жетпей шекер калышы жок. мүмкүн. Шекердичи дасыбон койгон эмес. Өзү көтөрүп жүргөн. Ылайыгын эле салып берген, көп салган эмес. Ошону айткам да, кедейлер өздөрү көп салып берет да. Көп салып берет. Ооба, дагын кийинки бул болду, кийинки же коптонуубу? Же бирөөлөр же улап койсо, падышага сөз шекер тийеби? көп иштелип кетсе, бал өзүн актабай калышы. Жок, же бирөөгө коптонуу барбы же уу кошо берет, башка болот. Жок, коптон. Андай бар. Ошо эгер кооптонуу болсо, өзүнүн адамы барып шекер салыш керек эле да. Каролдуку да, каролдуку. Ооба, каролдун өзү. Бийликке ишенбестен берки адамдыкы салышы мүмкүн эле. Кооптонуу эмес экен. Бул жерде ошо падышанын Николайдын адамдары. Жооп беребиз. Кане, ушул эле же башка вариант жок? Данярки беребиз. Дагын. Башка вариант жок. Жок, дагын. Башка вариант жанакы Туз точно кымбат болгон, өтө кымбат. Шекер Шекер деле мисалы. Сагын мырза ким жооп берет? Импорт болгон. Бересизби, жооппу? Же мен берейинби? Сагын мырза. Мейли, Данияр мырза жооп берет. Чечүүчү 11-раунд. Же кайсы тарап алты болот көрөбүз азыр. Биздин командабыз ой боюнча эми азыркы заманда шекер менен туз жеткиликтүү эле да, арзан да. Мисалы, ал убакта мисалы Россияда биринчиден туз да кымбат болгон, шекер да кымбат болгон. Балким ал импорт болушу да мүмкүн. Ошондуктан чектелүү гана көлөмдүү болгон. Ошону өзүнүн нормасында өзүнүн эле адамдары салып берип турган. Чайгабы же башка нерсеге көп салынып кетпеш үчүн, расход көбөйүп кетпеш үчүн, көлөмү аз болгондуктан өзүнө ылайык эле берип, өзүнүн адамдары өзү ылайык эле берип салып турган да. Үнөмдөө максатында. Үнөмдөө максатында, эң туура болду. Жооп кабыл алынат. Сиз кембагал деп түшүнүп албадыңызбы суроону, чай берген адамды? Данияр? Ошондой болсо Император деп түшүндүңүз, Ой, ошондой болсо дагы Өзү байлыкты даңазалап атса, ана шекерди үнөмдөйбү? Жок, ал жерде эми үнөмдөлгөнү билинген эмес да. Макул. Кедей кембагалдар келип атат да. Мен туура жоопду айтып атам, Данияр мырза. Чайга кедей кембагалдар келип атат. Алар көрбөгөн болушу да мүмкүн. Дворяндар аз сан ой, кедей кембагал бүт элине берип атат да. Кедей кембагалдын арасында эмнелер болушу мүмкүн, ар кандай адамдар болушу мүмкүн, уурулар да болушу мүмкүн. Туура жооп. Императордун идишти аяктары алтын жалатылган болгондугу үчүн аларды уурдап кетүү ыңгайлуу болгондуктан кашыктарды айрыкча. Императордун ишенимдүү гана адамдары кашык менен өздөрү шекер салып берип турган. Карматкан эмес, кембагалды уурдап кетет деген. Ай. 6-5 эсебинде Леке каршы Сагын Мамановдун командасы 7-турда 1 упай айырма менен жеңилип калды. Жакшы келди оюнга, жакшы келген болчу, Марага бирок бир кадам калып кетти. Негизи мыкты оюн көрсөтүштү. Сагын Мамановдун командасы да мурдагыдай эле формасында экен. Бирок эми балким бүгүнкү жеңилүүгө курамдын бир аз өзгөргөнү дагы таасир эткендир. Мүмкүн. Кийинки оюндарына ийгиликтер каалайбыз. Ал эми суроолордун арасынан мыкты суроо деп мен блиц суроодо берилди. Американ президенттери жөнүндөгү суроону айтам. Негизи Бехрус Бердаловдун суроосу деле жакты бизге, бирок ал эми өткөн оюнда эле биз мыкты дедик. Ал эми оюнчулардын арасынан ушул Таалай мырза менен Данияр мырза жакшы ойношту. Эгер токтой турган болсок, Таалай мырза кайрадан эле мыкты. Рахмат. Урматтуу алып баруучу команда ыраазычылык билдиребиз. Кудай ашур мурдагыдай эле, деги эле жылдагыдай эле чындыгында талай пазылып баарыбызда мындай бир аз жашы болушу мүмкүн, бирок азамат мындай иши көп болсо дагы биз өзү жаштар, кийинки жаштар өзү мыкты болуш керек эле, бирок көп жылдан бери мыктылыкты бербей атат. Азиз Берди инибиз кошулду, бирок Кудайга шүгүр бүгүн эми биз рахат алдык оюндан, албетте кээ бир суроолор жөнүндө ой пикирди айттык. Ал эми Хрущев боюнча суроо мыкты дедик, бизге жакты. Хрущев жөнүндө экинчи ошол
жер титирөө болбой эле койсун. Мындайларда студенттер, башкалар бийик такабыл болуп кыйналып калышы мүмкүн экен да. Жер титирөө боюнча суроо дагы такабыл кийимдер боюнча мыкты экен. Ийгилик каалайбыз. Кудай кааласа бир аз эми жеңилдик. Бул жакшы көрүнүш. Бир кадам бир аз артка, буюрса 2 кадам эмес 4 кадам алдыга болот. Рахмат. Рахмат. Ислам Шайлокул уулу Хрущев жөнүндөгү суроосу менен команданын купулунат олуптур жана Жахангир Кайнаров. Урматтуу билермандар, мынакей биздин шириндиктер келди. Бул жерде бир нерсени айта кетейин. Мына могу жерде дагы бир торту биз жасаттык. Биз мына урматтуу көрөрмандар, телекөрүүчүлөр, мына кече жакында ушу Instagram баракчабызда бир Reels видео жүктөгөнбүз. Рыскүл Сатилонун командасынын оюнун жүктөдүк элек. Айдын 15-и жарык 15-и караңгы деген. Ошол Reels аябай көрөрмандардын купулуна толуп, бүгүнкү күндө 120 миң, балким 130 миңге чукулдап калды да, мисалы үчүн. Рахмат айтабыз. Мынакей 100 миңден да ашып кетти да. Биз 100к деп атайын торт жасаттык эле. Ушул жерде турган мына Рыскүл биздин эң кичинекей катышуучубуз, активисткабыз ушул студияда турат. Ушул клубдун атынан Рыскүлгө ушул торту тапшырып койсок. Чыныгы шакирт кылдык эле, ишенич тактадым жакшы. Ийгилик болсун. Рыскүлдүн командасы аябай чындыгында телекөрүүчүлөрдүн да симпатиясына ээ болуптур. Эң жакшы мындай бир трендке чыкты да. Кайра көрүшү аман болуңуздар. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Ассаламу алейкум. Рамазан айыңыздар куттуу болсун.